ушундай нюанстар бар. Ошолар баардыгын акылдашып эге турган болсоңуздар, 1 гектар жерден мисалы беде, буудай немелер эккенден көрө элементарный эле бир алманы пример келтире турган болсок, полукарлик. Туура кылып атышсыздар, карликте өтө расход көп. Карликтин тамыр системасы 50-60 сантиметрге чейин болот. Ал өзүн-өзү көтөрө албай жыгылып чөт да. Мисалы 1 гектарга 450-500 миң көчөткөнө расход кетсе, ошончо опорага, трос, анкерлерге, немелерге кетет. Кызмат акысы, техникалар, аны орнотуш столболор 1,5 миллиондон ашык акча кетип калат да карликке. Полукарлик биздин карапайым элге туура келе турган көчөттүн түрү. Ага опоралар кереги жок да. Анын тамыры 1,5 метрге чейин кетет. Жакшы формировка кылып, жакшы обрезка кылып, жакшы эме кылсаңыз, бир түптөн 60-70 килограммдан алып турсаңыз болот. Ошондо орточо эле 1,5 миң түп ата турган болсо, 30 килограммдан түшүм алсаңыз 45 тонна болот. 45 тонна. 50 сомдон сатсаңыздар 2 миллиондон 2,5 миллионго чейин пайда түшөт. 1 килограмм өзүңүз өстүргөн алманын себестоимосту 5 сом, 6 сом болот. Сиз 10 сомдон саткан учурда да пайда менен чыгасыз. 15-20 сомдон саткан учурда да пайда менен чыгасыз. Холодильникке сактап коюп туруп, ушу малга жеткизсеңиздер, анда акчанын астында эле каласыздар. Статистиканы да карай турган болсок, жылдан жылга коконкилер 7%-тен 10%ке чейин дүйнөлүк жогорулап кетти. Артка кеткен жок. Ошон үчүн жер шартыңыздар туура келсе, коконкилерге да көп көңүл буруш керек. Пайда аябай көп. Ошол эле Кытай, ошол эле Корея, ошол эле Япония. Биз Евросоюзга, Таможня союзга кызыкпашыбыз керек. Алар өзүнүн рыногун коргойбуз деп, бизге каршы, бизге туура келбеген көп технический условия, стандарттарды киргизип жатат. Biz аларга неме кыла албайбыз да. Конкуренция боло албайбыз. Неме алып кире албайбыз, экспорт кылып, импорт кылып. Ошо Кытайга, жакынкы Чыгыш Азия өлкөлөрүнө ориентир алсак, аябай жакшы пайда менен чыгабыз. Дагы айта турган кыскасы ушул. Байланышып турабыз. Жаңа айтқан эмеге таққайын көчөттүм. Ошого коконкилер сулап көбөйдү. Неме кылайын десем да бирөкөй айтты, таққайынга уланган коконкилер түшүмгө келгенден курап калат да. Аффинитет деген түшүнүк бар да. Подвой менен прибойду улаганда экөө бири-бирине физиологически ген немелери туура келиш керек да. Туура айтасыз, ал кээ бир жыл неме, кээ бир сорттор менен ошо магалевка, анан сасык айыл, антипкалар улаганда, может 10 жылдан, может 5 жылдан кийин байкайсыздарбы, бактын арасында курай баштайт. Кураган себеби ошол биринчи очередь аффинитет жоктугунан болот, бири-бирине туура келбегенден. Экинчиден алардын тамырына сиздер көң бересиздер да, кык бересиздер. Ошол кык менен оору кеселдин баардыгы курт кумурсканын личинкалары түшөт. Зым курт, эшек курт, куруш, наволочник, ошого окшош курттар аны жей баштайт. Мен сизге бул сурооңузга жооп бердим. Аффинитет деген нерсе бири-бирине туура келбегендиктен отторжение кылат да, баягы өзүнө жактырбай эме кылат. Ал эме ошондо куурап калат. Азыр эң жакшы биздин шартта эң жакшы подвой тамыр түп бул VCL2 деген Краснодарда ойлоп табылган неме да, тамыр. Ал ага уланган коконкилер 2-3 жылда түшүм берет. Мельчание деген болуп майдаланып кетпейт. Чоң-чоң болот. Анан кийин тамыр түбүндө алкалоид бар үчүн ага курт кумурска атака кое албайт. Жейин десе ал ачуу болуп тура берет да. Жей албайт. Ошон үчүн VCL-ге уланган көчөт коконкилерди бизде таркатыш, көбөйтүшүбүз керек, таркатыш. Полукарлик болот. Азыр Америка менен Канадада полный ошо VCL2 өтөт. Эгер буга кызыксаңыздар, менде Ташкентте лаборатория менен договорум бар. Инвитро клетка деңгээлде VCL-ди көбөйтөт, павловнияны көбөйтөт, жүзүмдү көбөйтөт. Оорулар, кеселдерден таза инвитро метод менен көбөйтүлгөн VCL-дер апрелде келет. Ошону эгип туруп, ошого анан өзүңүздөр каалаган коконкилер сортту улап алсаңыздар болот.
Жоқ, интернет көчөтү жок. аға уланған көчөт бізге келгенде 500-550 сомнан сатты. Өте қымбат. Ошон үчүн мен сиздерге сунуш кылганым ошо БСЛди алып эгип туруп, ошол көчөт немени үчүн салдырып алсаңыздар, сиздерге 130-140 сом тегереңди туура келип калат. 300-400 сом эконом болот. Ким салбайт? Специалисттер бар, ол камтекке отурат жерде. Кетип калды. Улап беребиз. Ошо окшош. 3 сом, 4 сом туура 5 сомго чейин улап берет. Ошондо БСЛ 120 сом болсо 4-5 сом улатсаңыздар көчөт 125. Бакка улагандар кандай? Канчадан кийин Улагандар айтасызбы? 2-3 жылда. Көчөттүн улагандарды айтасыз, ошол улаштырып деген. Баягы сары килерс, кара килерс, антипка, магалевка деген сасык кайыңдар бул өткөн заманда. Кайрылып келбешти. Анан Павловия боюнча ушул нерсеге көңүл бурсаңыздар, Таментоза деген жапайы сорт бар да. Азыр Өзбекстандан алып келип туруп эле сатып атышпай 20 сом, 30 сом. Жапайы сорттор Таментоза инвазивность деген касиет болот. Тамырынан дагы, гүлүнөн дагы, уругунан чачырап отуруп, өзүңүздүн жериңизди, кошуна колоңдун жерин бардыгын Павловияга бастырып элесиз. Кийин жогото албай. Жогото албай, мисалы Австралияда коёнду жок кыла албай атат, төөнү жок кыла албай атат туурабы? Ошондой болот. А эгер гибридный Павловияны алып келбегиле, уругун вообще уругунан көбөйгөндү алып келбеш керек. А гибридный сортторду кызыксаңыздар алып келип, малопродуктивный жерлерге суу чыгарып эксеңиздер жакшы болот. Абдулла Ташевич айткандай, эгер ошол жерге алма же кокон килер сегип көбүрөөк пайда ала турган жериңиз болсо, бонитети жогору жер болсо, а жерге Павловия эгиштин кереги жок, эми сууга таза жер. Бересиз? Павловиянын түрү көп экен. Декоративный бар экен, дарактардары, строй материалга колдонгон дарактар бар экен. Мага строй материалга колдоно турган дарактын уругусу. Уругунан экпегиле деп атам да ака. İyi. Уругунан гибридный сорттор өспөйт. Биринчиден акчаңыз чөнтөгүңүзгө зыян келтиресиз, канча миң сомдон бир пачкасы. Аны мошенниктер сатат сизге. Таментоза дегендики болсо өсүп кетет дагы, кийин өзүңүзгө проблема, кошуна колуңга проблема болот. А беркинде вегетативный, анан инвитро жол менен көбөйгөн, урук алып туруп, шамал менен чачканда бар жок сузакты басып кетет. басып кетет. Канча зыян келтиресиз. Гибридный жол менен чыгарылган Шантонг, FTE деген сорттор бар, алардын уругу көбөйбөйт. Мисалы гибрид маканы сепсеңиз, быйыл эме түшүм жакшы аласыз, эмди жыл албайсыздар. Павловияда ошондой болот да. Benim düşündüğüm boyunda, benim düşündüğüm boyunda. Biz topla kayar olma nefsilerine satın alışımız gerekiyor. Anam özümüzde hareket kıllaşımız gerekiyor. Özümüzde hareket kılsa grubu çakırak koyup gidersen sürekten alsak, sürekten alsak. Siz aytkan sözdü укпай дегенсиздер, тетиги жагына бура öğretkensиздер. Мен сизге айтып атам, зыяндуу нерсени экпегиле, жакшы нерсени эккиле. БСЛ эки. Азыр бир 4-5 миң штука аванс берген. Аванс берген. Мен телефон жазып алсаңыздар. Телефон жазып. WhatsApp номер, интенсивный багбанчылык KG деген групп эмебиз бар, бириктмебиз бар. Кыргызстан боюнча мүчөлөрбүз. 73 менен. 45-67-07 WhatsApp. 4-5-6-7-07. 45-67 bölgesen. Bunu hem yarım saat... Ya, WhatsApp. Bunda tüzde ele süreşiyoruz. Bunda çoğun tarmaktı 1-2 saatte nemeniz kıyın da. Oda Düşündürüp aytış kıyın, baylanışta oluruz. Аябай сонун түшүнүк берип атат. Уксаңар ушакта. Ошондо ийгилик болот да. Анан кийин баягы Улан ажы. уккула. Аябай сонун сабак берди да азыр силергечи. Бул деген мындай башка жерлерде мындай сабактарга төлөп келет. Бул азыр четкий направленияны берди силерге, ушуну карманып калгыла. Азыр YouTube'га жүктөйбүз, ал жерден да кайра уккула. Коюп, наушник салып алып уксаңыздар, ошондо туура жолго түшөсүңөр да. Анан көбүрөөк мындай маалымат алабыз десеңиздер,
10 fevralda çoğun seminer ötkөрөбүz. Азыр жаш ишкерлер ассоциациясы бар го Жалал Абад аэропорттун жанында. Алар Атыф жака көчүп атат. Эл аерге батпайт да, жакында көчөт. 10-на чейин көчөт, ошол жерде өткөрөбүз. Семинар болот. Ал жерде ошо 0дон баштап өмүргө чейинки кыла турган иштер бардыгы. Ана менин дагы бир китептерим бар, ошолордон дагы неме кылабыз. Кааласаңыз орусча, кааласаңыз кыргызча жазган, алып окусаңыздар болот. Февралдын 10-унда. Эми алыс жууктан келет, саат 10-11лерге неме кылабыз да, пландаштырабыз. Ал семинар бүткөндөн кийин мына 4 жыл болду, үлгүдө интенсивный бак бар. Ошол жерге барып мастер-класс өткөрөбүз. Кандай формировка кылыш керек, кандай обрез кылыш керек, качан кылыш керек, тамыр кандай болуш керек, кандай удобрение бериш керек, бардык мындай неме берип түшүнүк беребиз да. Анан баягы немеде утуп калдым. Көңдө жакшы нерсе бар деп эле көп бере бербеш керек, норманы сакташ керек. Алмага мисалы кыкты көп берип, удобрение көп берип койсоңуз, андагы адамга же тоок окшош да. Тоок семирип кеткенден тууга болот го. Адам семирип кеткенден сана жок, иштебей коет. Аны бир сәл ачкараак, сәл тогураак кармаш керек да, оптимальный удобрениени берип кармаш керек. Көбүрөөк берип койсоңуз, боюна кетет дагы, түшүн бербей коет. Сана жок, жиберет да. Ушундай нерселер сүйлөшөбүз да, рахмат анда. Рахмат. Келген. Ешкімде бақтар, бақтарымыз барлығында ішмейді басында. Жібері, нені шықса, нені үшіп тұрады. Ошол қайған не сетті Чимелини кандай кетирет, айтып ок. Эгери баягы кумурска бакта болсо, чимели болсо пайда экен деп туура эмес түшүнүк берип койгон да. Чимели ошол тыляны пит болот, өсүмдүктүн бити болот. Ошону ташыйт. Кумурска, чимелилер ташыйт. Алар үчүн кумурска үчүн тиле саамый да. Кышында кадимки Жайлоого алып чыгат. жалбырактардан ташып, ийине алып кирип, кышын менен жылуу жерде сактайт. Жаз келер менен алабатага биринчи алып чыгат. Анан кийин помидор, немелерге алып кетип, анан кийин бактарга алып өтөт. Талдарга алып өтөт. Ошону багат. Багып, кичине муруту менен сыласа, ал ушундай ширени чычат да. О ширени алып алып туруп, өз маткасына балдарына апарып азык саткы керек. Биринчи очередь кумурсканы өлтүрүш керек ал жерде. Кумурскага каршы дары-дармектер бар, ошо ийиндер, Кумурска көрсөңөр сразу истреблять эткиле. ийиндерин жок кылыш керек. Оору ташыйт. Кайнак суу куюп, неме кылып ошо жок кылыш керек. Анан тиле эми согун, канды соруп алгандан кийин түшүм ала албайсың. Ошо тиле канды соруп койсо курап калат. Орнunda kaydı olur. Атыфтын жанында эки здание бар. Али, доктор эми келген кадамдарыбыздарга ыраазы болдулар. Рахмат сіздерге да жақсы